Достор көпчүлүгү сурап атты. Машинаң эскирип калып турга алмаштырбайсың деп какшыктап атабы. Бул эскирген жок, бул машинанын жылы. Жап-жаңы машина. 23-жылкы марттагы 23-жылкы. Пробег болсо мынакей оригинал 66351 майл жүргөн машина. Состояниясы жакшы, бул машинанын эч жерин эчтеке кыла элекпиз. Алган боюнча капот ачпай айдап жүрөбүз. Аркада жүк болсо Вашингтонго кете турган жүк. Эмне жүктөп кетатам? Паркет. Муну жүктөгөндө кеч караңгы болуп тарткан жокмун. Анан силерге чүрүп аткан тартып көргөзөм. Кандай паркет экенин билесиңер, паркет түшүнүктүү го, палеттин ичине салып койгон. Ошо Кентакиден жүктөдүк, Вашингтонго барабыз. Азыр могу Лауска келдик. Мына дөңгөлөктөрдү өткөндө $50 алгам. Протекторлары сонункенби? Bir дөңгөлөк $200 турат өзү негизи. Аны мен муну бир аз жүргөн элекен, $50 төртөөнү алып артына кадап койдум. Пока жүрүп турса кийинчерээк калабыз. Бүгүн канчасы? 29 январь бүгүн. Кече күнү Самарканд деген чайханага барып, тамак ичип анан Сабойго лагман алып алганбыз. Азыр лагманды ысытып туруп, лагман аны алып алып ыстайылдагын идишине салып туруп курсак тойгузойлу. Мындай десерти менен алганбыз медовик. Кече барып ал жактан кечки тамакты ичип Сабойго самса менен лагман алып алдык эле. Лагманын жеп коелу. Лауска киребиз дагы, ичинде микроволновка бар. Тамак жылытабыз. Мына чоң трактардын өзүнүн ичинде микроволновкасы, кофе варкасы, тефали жана башкалары бар да. Бизде эми андай условия жок дегенде трактаттарда бар, ушул жака кирип, ысытып, элге окшоп, адамга окшоп отуруп тамак жеп, андан кийин жанайбыз буюрса. Мен мурунку видеолорумда да көргөнсүңөр, мында дагы эки не турат. Микроволновка ачабыз. Тамакты алабыз. Ичине ачып коебуз дагы. Ысытымды 3,5 минутка коюпчу. 3,5 минутка коюп, ысытым эле кайнап кетти. Мен туруп лагман болот. Ашып кетет. Biraz bundan var pakette. Tamam artık olsun. Şundan sıcakta. Yoy postalar. Taştan zoğu. Zoğunun aslında tüneli geçiyor. Жарга таш кулабасын деп оң жакта зонун бийиктигин биз ойлойбуз Кыргызстанда эле ушундай тоолор бар, башка жерлерде жок деп. Başı görünmüyor. İkinci da жылдыйындагы
да встречкалар жүрөт. Ылыйкы жолдо. Биз мосттун үстүндө жүрөбүз. Америкада жүргөндөр таанды кайсы жол экенин. Машалла, Кудайдын кудурети. Бул жерден жазда өткөм, анан азыр кышындасы да аябай кооз көрүнүп калат экен да, кар арар жерине кар тийип, кар жаап, сону көрүнүп калат экен. Жол таза, бирок жакшы. Мен держатель ала албайсың дейт. Держатель бар. Аны колдонуш керек да. Көргөзөйүн деп атам, айтайын деп атам да. Алдыда эки трак кетип атат. Мен кетип атам, мен аркамда да трактор келип атат да. Мына бул сол жактагы жол бош линия. Буга азыр ушундай жол белгилери коюлуп турат. Азыр көрүнбөй атат. Бул солдогу линияга жүргөнгө болбойт. Чоң трактор. Ушул участкада деп белги турат. Анан 45 менен 50 менен жүрүш керек деген дагы белги турат. Ошол белгилерди сактап, бардыгы оңдогу жол менен гана кетип баратабыз. Анан сол жак менен жеңил машиналар гана жүрөт. Жеңил машиналардын жолу. Бизге ал жака жүргөнү болбойт. Эми бул жерде камера жок. Бул жерде полицейский жок. Болгону адамдын өзүнүн гана неси да бир уяты. Кой бу жакта знак турса, мен бул жакта жүргөнүм туура эмес деп адамдар өзүн сыйлап, ошондой эле бирөөнү сыйлап, жеңил машина солго жүрбөй атабыз. Мен жана менден башкасы. Аркамда да келечат. Ушундай кетип баратабыз. Бизде болгондо знак турабы, башка турабы, полиция турабы, милиция турабы айырмасы жок. Аркада көрөтөсүңөр, аркада трактор келет. Жүрмөк. Ошо достор. Жол эрежесин бузбагыла, жол эрежесин сактагыла. Тынч болгула, аман болгула. Мында знак турат, көрдүңөр? Мында да знак турат. Ушундай знактар арар жерде турат. Туннелге кирип баратабыз. Мен азыр штат Ютадан Неваданы көздөй кетип атам да. Анан мына баягы мурунку видеолорду көргөн болсоңор, Долина Смерти деген жолдун уландысы да. Бул жерде ушундай түз жол, километрге айтканда бир 600-700 километр. Мындай токтой турган обочинасы дагы жок. Заправка, трак-стоп деген жок. Мынандай жерлер бар, анча-мынча мындай. Мындай жерге токтош керек болот. Анан эч бир нерсе жок да. Мына бул адыр 100 майл нарактан көрүнгөн. Азыр 100 майл жүрүп келип калдым. Адырга жакындап калдым. Муну бойлоп дагы кетем. Бул жакта машина дагы жок. Тракста, заправка дагы жок. Бул жакта бир бузулуп калсаң, мастер чакырсаң, бул жака келбейт да болуш керек. Ошон үчүн Долина Смерти деп айтса керек. О, бир машина көрдүм, мынакей. Камери 70 экен, адашып калган бир окшойт. Болбосо бул жакта машина деле салбайт. Түнү вообще эчтеке жок, капкараңгы. Свет жок жолдордо, столболардачы. Ушундай жол. Долина Смерти деп бекер айтпаттыр. Жолдо калып кеткен, бузулуп калган машиналардын скелеттери жаман көп жатат. Ошондой стоянкалар бар экен, алып келип эле ошол жерге киргизип кое берген. Запчастарын чыгарып кеткен, бул жактан алып кетиш невыгодно болуп калат окшойт да. Силерге мына көрүнүп атса керек, узун жол. Аркада дагы ошондой жол. Узун теп-тегиз. Кетип атабыз. Шабылдаган боюнча кетип атам. Эч кандай машина жок болгонуна байланыштуу каты жүрөсүн. Заправка дагы жок, Кудай сактасын деп туруп. Анан достор, бул жакта интернет дагы жок. Жолдон телефон дагы бир тартып, бир тартпай калат. Анан суу самыр дагы бул жага. Кудай сактасын да, бул жактан
түнү тем более калып калсаң талай эрме чөлдүн арасында деп кой токтой турган дагы жер жок. Бул жолдордон түнү өттүк го, өткөндө 2 жолу түнү кошумча багым жок, ушул жака салып алып турмун. Заправкага жеткенге чейин давлением көтөрүлүп кетти, жолдо өчүп каламбы депчи. Бул жака өчүп калсаң кантип бара алып келесиң, каяктан алып келесиң? Эң жакынкы заправка 150 майл аркада калып кетти. Анан полный бак заправка кылып туруп, бул баштан аркы башка чип кетип калышың керек да. Оксуз заправка кылбай калчу болсоң, анда калып кетесиң. Бул жактан күндүз боло турган анча-мынча кичинекей заправкалар чыгып калат. Ал кичинекей заправкаларда наличкага куюп алышың керек болот. Анан биз көбүнчөсү, дайым эле көбүнчөсү эмес, компаниянын картасы менен селерке коябыз да. Ал компаниянын картасы кичинекей заправкаларга иштебейт. Ал баягы Pilot, Laos, Flying деген чоң заправкаларга иштейт. Мындай жерге наличка акчаң жок болсо, куя албайсың. Токус кирип калсаң дагы алдыңан заправкалар чыгып калат, анча-мынча бир колонкасы бар кичинекей заправкалар. Дагы деле жанагы кичинекей Йоска деген кичинекей жол менен кетип баратам. Күн кечтеп караң кирип атат. Азыр подъемга чыгып баратам да. Буюрса ал жакта навигатор 5 сааттык жол калды, да 5 саат айдасак буюрса жетебиз. Силер менен мен 66-66-ны бөлүшпесем болбойт. Мен дагы деле жолдо кетип баратам, биринен кийин айылдар пайда боло баштады. Анча-мынча үйлөр, кичинекей үйлөр пайда боло баштады. Бул жакта кембагал жашаган американецтер дагы бар да, кичинекей үйлөрдө, палаткага окшогон үйлөрдө жашагандар дагы бар. Ошондо айылдан өтүп баратам. Буюрса аз калды, кетип баратам. Силерге ушул красивый число дейбизби же кооз сулуу санды көргөзөйүн деп, силер менен бөлүшөйүн деп эмне кылып турам. 66666 азыр 6 болот. Ошону мындан карагыла. 666. Эбай сон силер менен бөлүшүп коеюн деп кетип баратам. 7 болуп кетти уже. Ошо достор. Жакындап калганда машиналар чыга баштады анча-мынча. Бул жакта мындай бир күндүз жүрө турган жолдордо түнү жүрөсүң да. Түн ичинде машина айдаштан корккондор бул жакта келип айдашта ушундай түнү күн айдап каласың. Ушундай достор. Саат 7-ге ачылат, ачылышына барабыз. Ушундай достор, буюрса келип калдык. Таң барыңыздарга. Мен кечинде саат 11:30га чейин айдап анан жетейин деп калганда жатып алган болчумун. Бул жакта тракстап деле жок экен, анан жолдун боюнда бир кичинекей заправка бар экен, ошонун чекесине коюп элечи. Анан азыр кетип баратам. Азыр мына биздин сол жак бетибизде ылдыйда суу, аябай чоң көл. Ошонун жээгине барат экенмин. Бул бир анча-мынча жерлери жолдор муз экен, анча-мынча кар бар экен, жанагы күндүзү эрип анан мындай жолго эмне болуп калыптыр да, жана жолго агып, анан кечинде тоңупчу. Ушундай азыр бул жака түшкөндөн кийин эле окшойт. Мына навигатордо мындай көргөзүп коеюн силерге. Мына суу, биз суунун чекесинде кетип баратабыз. Жанына чөз ылдыйга. Биз азыр кыйла ылдыйга түшүп калдык. Качамдан ылдый көздөй түшүп баратпайбызбы? Кыйла ылдыйга келип калдык. Айылга жакындаганда ушундай айылдан кетип аткан машиналар пайда болуп калды. Буга чейин тарттыр жолдо бир машина деле чыкпаган. Бардыгы жумушка кетип атат окшойт, бу айылдан жумушка. Шарпарды көздөй. Аябай тунук мындай курортный зона экен да бул жак. Лыжа тепкен, чипет аткандар көп экен. Тон машина кар бар экен да.
Кудайдын кудуретин карап алам, таштарды, чоң таштарды кынап тизип койгондой болуп турат. Атайын алып келип койгондой. Ушул жерде бир кафе сыяктуу үй бар экен. Бул жерде аюлардын несі бар екен, картинкалар бар екен, аю баласын ертіп шығып қалышы мүмкін деген. Еліктерден, аттардың, уйлардың, ушундайлар жапайы уйлар же башкалар шығып қалышы мүмкін деп нелер шығып атат. Белгилер шығып атат. Достор, мен бұл көлдің аталышын айтып қояйын сіздерге. Аябай чоң көл. Аябай чоң су. Бұл жанагы Chevrolet Tahoe деген машина бар ғой, білесіңер. Ошондой аталыштагы Tahoe деген көл экен. Азыр мен бұл жактан интернеттен окуп калдым. Ошол Tahoe деген көл экен. Бұл жакта турат да көлдүн аты Tahoe деп. Ошондой достор. Бұл жерде көпчүлүгү эле машиналардын аттары, например, Toyota Tacoma деген машина бар. Tacoma деген шаар бармы Вашингтондо. Ошондой эле Tucson деген, Sequoia деген, ушулардын баардыгы шаарлардын бактара, көлдүн ушундай аттарына коюлган экен да. Аттарына коюлуп калган ушундай эмне экен. Жерлердин аттарына, шаарлардын аттарына коюлуп калган экен. Асмандан албаптыр, булардын бардыгы ошол неден алыптыр да. Ой жерлерде атай тропинкалар бар экен, ылыйга балыкка түшкөнү, супага түшкөнү. Сонун экен. Жак бүт тилей сала турган жерлер экен. Жолдун чекелеринде үйлөр турбайбы мартачы. Ушул жактар ушундай келей сала турган жерлер экен. Башы чыгып кеткен жактар бар экен. Ушундай жолдору. Ал жакта, оң жак бетте. Сол жак бетте болсо ушундай кичинекей атай туристтерге каралган ушундай үйлөр бар экен. Мына силерге мен айтып атпадым белем, аюунун несі чыгат депчи. Ошо аюулар бар экен. Болушу мүмкүн да. Ошон үчүн коюп койсо керек. Жаптыр, башка жакка караганда тоонун башы болуп атса, кар жабаса койсун. Кичинекей коттедж үйлөр курпай тур, аябай сонун үйлөр бар экен. Келдик биз, мына буюрса, мына жерден бурулсак, келдик. Бул жактарда көп екен, туристер көп екен. Кішкене забрак бар екен, бирок салекасы жок. Мынакей келдик. Азыр мен силерге түшө турган темирди көргөзөм. Мына машина аркама эришип келаткан болчу, көрсөк ушуларга турбай. Мына жерге чүрөбүз. Түшө турган товар, мына палет деп кой. Кол менен эле тартып чыксак болот. Ичинде мына темир бар, болгону. Мына ушул темир гана түшөт. Болду. Ушул эле. Бакмойн эле ачтым. Жеңил эле. Мына карагыла. Ушул болгону ушуну 3000 километрге алып келдим. 2000 майлы, 3200 болуп кетет дажычы. Эки азыр нан кызып атканда жүрөбүз деп. Мен эмес мен эле. Мына алып кетип атканым Вашингтонго кетет мына. Андай. Oldu. Uşun üçün uşul jaka geldim. 3000 kilometre. Ay, alkimdeki. Easy. Yes, easy. Жеңілдік ең дейді. 150 паунд болғаны. 150 паундтың бір эко көтеріп ататтым, қанша чат. 60 килограмм чатты. Болды. Қалғаны Вашингтонға кетеді, мынеке. Алып келген жеріміз нарағы су, жанағы су. Чекесінде шундай
Esala turgan гостиница масса башкалар бар экен. Болду достор, кайра жабайлда кеттик эми. Кайра байладым эми мынтипчи. Өзүндөй кылып. Эми кагазды алып кол койдурайлы. Берде ушуна печат жок, эчтеке жок. Жөн эле кол койдурасың, кете бересиң. Болгон 150 паунд. 150 паундтың ошо. 100 паундтың 45 килограмм 150 ошо где-то 60 болуш керек. Az mына жерге кол койдурсам, мен мына жерге кол койдур дейт да. Bu yerде печат Россиядагыдай. Анан кийин мына кыл директорго кирмес да, любой грузчиге кол коюп коет. Кете бересиң. Кол койдурайлы, жылайлы. Эртерээк Вашингтонду көздөй. Алдыда дагы 1000 майл бар. 1000 майлың 1600 километр болот. Ушундай достор. Мыке. Кайра эле жанагы келген жол менен кайра кетип атам. Навигаторду каралайм, азыр кичине эрткенде ушундай земейка менен кетет экенмин да. Ушундай достор. Жолуга жакшы эле. Болгон аябай акырын жүрөсүндө земейка болгон үчүн. Пойдем башына чайлап ал, тоонун башына. Мында күндүз ээрип, анан мында муз болуп калгандар бар экен да, көп жерлеринде. Бул эми азыр бир аз ээрип калды. Жолдун чекелеринде. Үйлөр бар экен мунун үстүлөрүндө. Ушул жакта да жашашат экен. Азар жок. Чыктык мынакей. Жок вообще. Подъемга катуураак чыгып алыпмын. Мындай жерлери муз да. Тайватат. Тормоз тепсем тайватат, кейін түшүп кетели. Мына жерлерге көчкүн. Көчкүчү өткөн да. Бираз ушун тазалап койгондой болуп калды. Мына Black Ice деп коет, жана кара муз. Биздин кыргыз тилине которгондо кара муз. Кара асфальт кара болуп турат, бирок мындай муз да тоңуп турат. Подъемнан ылдый түшүп баратам уже. Подъем чокусуна чыгып. Лыжаларын көтөрүп алып. Лыжасын көтөрүп алып, лыжа тепкен бир команда экен да. 5-6 машина чогуу бар да кийип атышат. Мына тоодон ылдый түштүк. Мынабы көрүнүп турган мына айыл. Айыл. Рено деген айыл. Шаарда эми айыл дегенде. Неваданын Рено деген шаар. Ренонун центри. Ал жакта этаж бийик зданиялар. Ошолор центрлери. Рено. Аэропорту дагы мына жакта экен азыр. Оң жакта. Ал жакта экен аэропорт. Кайра эле тоо аралап через Калифорния кете турган болуп кетип атам. Анан силерге дагы бир мындай бир цифраны көргөзүп коеюн. 6999 кылыпчы. Кайра көргөзө бересиң деп көргөзүп коеюнчу. Красивый цифралар анакей. Ана мына 67.000. Пробег 67.000 болду. Навигатор жакыныраак көргөзгөндөн дагы ушундай кичинекей жолго салып алып турмун. Бул жакта адам эмес, ит ам жок. Адам эмес, ит дагы жок. Бuyakta өзүм жалгыз. 2 күндөн бери ушундай майда жолдордо жүрөм. Тоо аралап, таш аралап. Чоң жолго качып узак айланып калат экенсиң. Тоону кесип өтсөң жакыныраак болот экен. 100-200 километр мындай эконом болот экенсиң убакыттан. Анан саларкада эконом болот деп ушундай жолдордо жүрөм деп кола. Элге окшоп чоңураак жолго чыгып калдым. Бирок бул жерде уёска, бирок машина көбүрөөк. Жолдун сол жак бети суу, оң жак бети тоо. Штат Орегонго кирдим. Штат Орегон жанагы тоо таштан түштүм азыр. Достор, мына Портленд шаары. Штат Орегон, Портленд шаары. Портлендке келдик, көрүсө. Сонун шаар, бирок кышында стилде жамбыр жаа берет. Азыр да жамбыр жаңы эле басылды. Мага чейин жамбыр жаап аткан.
Жазында деле жамгыр, кышында деле жамгыр, күн суук болот бул жакта. Өсө жакшы шаар. Портленд, Орегон. Biz Seattle'da gözde getiriz. 5. highway menen Seattle'da gözde. Bunu alacakta görgöz boyun. Oregon, Portland. Qoz жақсы шаар. Просто жамыр жаап эле көктөт үйрөттү адамдычы. Болбосо ограничение 55 кен. 55'te get atsan 1000 menen ötüp gidet sana. Dostlar, Washington'a girdik. Jana Portland'ga kelgenden başta öyle jaan jağып atat. Bugün bolsa 30 yanvar bolup kaldı. Ötkönde men bul jaka kelgende Portland'te жамбыр жаап, эрте суук болуп, жолдор жөн эле күзгү болуп калган экен. Аябай авариялар көп экен эле жолдо. Азыр күн бир аз жылуураак, карлар эрип кетиптир. Анан томойт болуш керек экен. Анан жакында эртең бүсүнү дагы катуу жамбыр жаайтып атат. Ошо калбастан эми эртең менен жүктү берип туруп, кайра жүк алып кетип калышыбыз керек буйруса. Жаан жаап атат. Мына чекeye койдум. Мындай жерге. Биз бул жерге койгону болбойт, бирок такыр места жок. Мына машиналар катар туруп турушулардын аркасына коюп койдум. Эч кимге мешайт этпейт, эми чекеде турабыз. Эрте менен эрте жеткирип беребиз. Келдик, 40 майл калды. Эрте менен жеткирип беребиз буюрса. Жакшы салыңыздар. Эртеңге чейин, эрте менен алып барып беребиз буюрса. Кутман таң барыңыздарга. Машинаны жүргүзүп, машинаны кызытып. Навигаторду коюп, логбук деген болот. Баягы тахограф. Ошону азыр убакыт жаңылап жөнөйбүз буюрса. Эрте мененки саат мына жерден көрүнөт окшойт. 6:38 болду. Таң ателек. Ушундай достор, жөнөйбүз. Пробка болобу деп эле сурап кала бересиңер. Пробка болотундай. Турат наркы бетте, турат беки бетте, турат. Кетип атабыз пробкада. Зери уйку келип кетет. Акыры тырышып атып жетип келдим деп кой. Жаан жаап атат. Мына тушта турган здание экен. Тушта турган. Шунун бир жерине мына жагына окшойт. Чүрөбүз ананда бирөө чүрүп атат. Анда бирөө чүрүп атат жамгырда. Биз да ушул жерге чечип, ушул жерге чүрүп берели азыр. Буюрса. Мындай болгон, ичинде мындай болгон профилдерге. Биз да андан тап келдик, азыр чүрөбүз. Мына аял эки экен. Алдында күйөөсү, аркасында аял эки ишти кылып атат. Ачтым. Келдик. Ар бирөөсү 3700 паундтан да. Ушунда эле 10,5 11,000 паунд болуп кетет. Кечеги түшкөн аябай эле жеңил. Алып келген жерибиз мынакей 3 палет. Ал жерде Вашингтон деп өдөсүндө турат. Мынакей турат Вашингтон. Вашингтонго алып келдик. Ичинде мына профиль бирдеме жасай турган ушундай ишкана экен да. Алдындагы аябай оор, аркасына жеңилирээк болуп калды. Үстүндө палеттер болгон үчүн аркасына ушундай жүктөлүп калды. Аялын алып алып турна жанына. Азыр экөө биригип чогулуп палетин түшүрүп атат. Grab that one off, then you're gonna pull it down. Oh, okay. I can pull it down. You pull it top. Okay. Hazırından. Al otat. Başalçanı. Cirge çürüğünden de alıverdi. Tabi oturdu.
Mına şunday dostlar çürüp atat. Azыр men şalçаны алып коюйм. Kamerani жерге коёюн. Şunday dostlar, videonun ahırına çeyin görgönüңүздөргө barыңыздарга ыраазычылык. Aman bolla. Keyingi videoda görüşkөнчө. Şimdi aldığındağısını çürüp bersem büttüm. O şalçalardı toptaşım gerek bolotun olardın bardığın. Bu жеңил эле. Мына жака мынакей буруп койдум. Мындай төшөктү жаап, бурчтары жыртып кетпеш үчүн жаап коесуң да шалчаны. Ошо достор, кийинки видеода көрүшкөнчө. Самолет каралы.